Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, амансыздарбы? Биз Бишкектеги Азия Молго келдик. Бул торговый центр, соода борбору быйыл эмес, былтыры 2018-жылы, менимче 31-августта ачылды беле, мына ошондо ачылды. 1 жыл толук боло элек. Азыр өтө катуу иштеп жаткан мезгили. Бирок заманбап ачылган. Эгерде сиздер чет өлкөдө болсоңуздар, чет өлкөдө сиздер жүргөн жердеги торговый центрлерге салыштырып коюңуздар. Биз бүгүн кыштын 7-күнү Бишкектеги ошол Азия Молдун алдына келдик. Мына жаштардын баары семейный келип, кээ бирлери жаш балдары менен келип ойноп жатышат. Бир катар мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Охо, мына сонун. Карагыла. Элдин баары ойноп жаткан учур. Сонун жыргап атышат. Кандай экен? Ай, молодец. Сонун жыргап ойноп атышат. Ата-энелери балдарын киргизип коюшуп, бул жакта карап, контролдоп турушат. Бирок канча сом болду экен? Бул жерде контроллерлор жок болуп атат. Азырынча мен билбейм. Мына, караңыздар. Ойноп калыш керек азырынча. Биз азыр 10 мүнөттөн 15 мүнөткө чейинки аралыкта сиздерге Азия Молдун ичиндеги кызыктардын баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Менин жанымда биздин стажер жигитибиз бар. Мен аны тааныштырбай эле турайын, бирок стажер кийинирээк атын айтып тааныштырабыз. Ал менин жанымда. Азыр менен кошо кирет. Мен Азия Молдун ичинде өзүнчө ишим бар. Ал эми стажер жигит сиздерге Азия Молдун 1, 2, 3 кабаттарын сиздерге толук көрсөтүп чыгат. Анда аны колдоп коштоп туруңуздар. Сын пикирлериңиздер болсо комментарий калтырыңыздар. Мына. Баштай бер. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кыштын суук күнүнө ызгаарына чыдап жакшы отурасыздарбы, тынч? Мына ушинтип KG Press'тин жана Тез кабар каналынын өзүнүн оригинал ээси сүйлөп сиздер менен Азия Молдун сыртын тааныштырып чыкты. Мына ошондой эле жаңы жылда курулган ёлка бул жерде дагы деле турат. Көпчүлүк элдер келип эс алып жүрүшөт. Мен сиздерге анда эмесе 1-этажга кирип тааныштырайын. Мына ошондой эле туугандар, Азия Молго кирип келе жатабыз. Жаңы жылыңыздар менен деп өтө кооз жасалган. Алдында билгендер болсо жакшы билесиздер. Бул Азия Молдун ачылганына 1 жыл болду, жана эле айтылып кеткендей. Ошондой эле билбегендер болсо, бул Бишкек шаарынын Манас проспектинде жайгашкан. Мына бизден алыстабай назар салып көрүп туруңуздар. Ошондой эле 1-этажга кирип, эмне кызыктар бар болду экен көрсөтөбүз сиздерге. Мынакей, урматтуу туугандар, бул жерде элдер азыр жаңы жылдан кийин как раз каникулда келип, балдары менен сүрөткө түшүп, айланып, ичи өтө жылуу абалда. Бул жакта Samsung компаниясынын филиалы ачылыптыр. Ар кандай телевизор жана башка өздөрүнүн телефон сапат товарларын сатышат. Ошондой эле бул бутиктен кийин Lacoste. Бул жерде өзүңүздөр билгендей өтө сапаттуу кийимдер сатылат. Жана бут кийимдер. Мынакейиңиздер көрүп чыгабыз. Мына кышкы бут кийимдерди эле келип ушул жерден алып, айланып, балдарыңыздарды алып келип ойнотуп кетсеңиздер болот.
Ошол эле Lacoste бутигинин жанында Collision компаниясынын кийимдери сатылууда. Бул жакта, бул бутикте. Өзү негизинен барыңыздар эле жакшы билгендей эле Collision, Lacoste, Puma, Nike жана башка ошол эле компаниялардын спорттук кийим кечелери өтө жакшы сапатта. Кыргызстанда кеңири таралган деп айтсак болот. Мына бул жака деле келип, айланып деле көрүп, кийим кече алып деле кетсеңиздер болот. Мына ошондой эле бул дагы эле биринчи этаж. Биринчи этажда бул бутикте Eurolux бутигинде телефондор сатылат. Жана ошондон эле кийинки Keddo бутигинде бул жакта бут кийимдер жана сумкалар сатылууда. Мына бул жакта отуруп элдер эс алып отурушат. Андан кийин Defacto, Klimber, бул жакта джинсы, классикалык кийимдер көбүнесе. Мына негизинен биринчи этажды көрүп деле бүттүк окшойт. Кийим кечелер, телефондор жана башка косметикалык каражаттар сатылат биринчи этажда. Ошондой эле биз экинчи этажга көтөрүлөбүз. Мына мондай лифт аркылуу көтөрүлүп чыгып кетебиз. Мынакей туугандар, кооздук өтө эле жакшы жасалган, тазалык, комфортность. Өзүнө тыккан. Мынакей Технодом. Бул жакта ар кандай 21-кылымдын жаңы технологиясы менен жасалган ноутбук, компьютер, телефон жана ошондой эле бардык электрондук каражаттар. Кир жуугуч, машина, башка батарейки, ошондой эле майда чүйдөлөр ушул жакта экен. Микроволновка, тефаль, үй каражаттары. Мына ошондой эле бир сыйра айланып сиздерге көрсөтүп коелу. Бул жакта деле ар кандай түрдөгү аялдардын саркеш кийим кечелери. Бул жакта деле сумка, чемодандар. Дальше кийим кече, ошентип эле Азия мал соода борбору. Бул экинчи этаж. Жана ошондой эле студент достор, Бишкектегилер, сиздерге да сунуштайм. Чем каникулда үйдө отургача келип айланып, ичин айланып, ойноп, муз тееп, ойноп кетсеңиздер болот. Асиямал мага өтө жагып турат туугандар. Карасаңыздар, ушундай жакшы кылып жасаган. Мына Оштогу туугандар өзүңүздөр көрүп билгендей эле Ош шаарында жакында эле Глобус соода борбору ачылды эле. Ал жерде негизинен биринчи этажында маркет, экинчи этажы детский оюн зооктор, үчүнчү этажы деле ошондой эле сымал детский мир. Мына ушинтип ачса болмок ал жерде. Мына бул жерде жаш балдар машина айдап ойноп атышат. Бул жакта элдер тамактанганга тамактанып үчүнчү этажында эс алып, айланып, балдарыңыздарды ойнотуп кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар, бул Азиямал соода борборунда негизинен жаш балдарга өтө эле чоң көңүл бөлүнгөн. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу сунуштайм, жаш балдарыңыздарды алып келип ойнотуп, туулган күнүндө же башка бир бош болгон күнүңүздөрдө алып келип ойнотсоңуздар сүйүнүп калат деген ойдомун. Келип
калган жагы тамактанчу жайлар, парк, ичинде ар кандай оюн зооктор ачылган. Мына туугандар, мен кайра эле сыртка чыктым. Менин билишим боюнча бул Азия мал соода борбору Бабановго тиешелүү деп укканмын. Ал сөз чынбы, жалганбы, аны мен да билбейм точно. Ушуну менен мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин эсен аман туруңуздар.